Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү классыбыз 9-класс мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Эң биринчи сабакты балдар пайдалуу кеңештер менен баштайын. Көп окусаң, алысты көрөсүң дегендей. Баарыбыз тең, канчалык көп окусак, ошончолук көптү билүүгө жетишебиз. Жалпы баарыңарда тең китепти сүйүүгө. Асыл кымбат сөз дөөлөтүн табыштың, сөзүң менен көп жүрөктү багынттың, керемет сөздөрүңдү керектеп сен кыйдың. Бүгүнкү биздин жаңы сабагыбыз балдар Чыңгыз Айтматов чыгармасы. Сабактын максаты окуучулар Акеме повестин билишет. Чыгармадагы эпизоддорго туура, так сөз бирмектерин кошуп сүйлөөгө, сөз байлыктарын өстүрүүгө машык алышат. Интерактивдүү ыкмаларды колдонуу аркылуу окуучуларды сабакка кызыктыруу, окуучулар адептүүлүккө, аң сезимдүүлүккө, жаратылышты коргой билүүгө, аяр мамиле кылууга, көздүн карегиндей сактоого тарбиялана алышат. Акеме повестиндеги башкы маселе ыйман, адам, жаратылыш маселеси. Кыргыз эли жаратылышты жабыркатпа, ашкере кол салба, напсиңди тый, учурунда токтот. Жаратылышка кол салсаң, ал баары бир эртели кеч сени өзү жазалайт. Акеме повести 1977 жылы кинофильм СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Акеме 6 ай ичинде тартылып бүтүп, 1975 жылы ноябрь айында Бишкектеги спорт сарайында өткөрүлгөн. Дүйнөдөн алыс жайгашкан тоо арасындагы Токой чарбасында 7 жаштагы бала жана улуу 6 адам жашаган. Бала жалгыз, балага көзөмөл салып, жана ата-энелик вазыйпаны, элдик уламыштарды мыкты билген таятасы момун алмаштырып турат. Жомоктор жана кызыктуу уламыштар дүйнөсүнөн терең таасир алган баланын дүйнөсү адамдардын реалдуу дүйнөсүнө карама каршы кабылат. Бул жерде Акеме повестиндеги каармандар туурасында силерди тааныштыра кетейин. Бул сүрөттө балдар Асанкул Куттубаев 1912 жылы 1994 жылдары 1912 жылы туулуп 94 жылы дүйнөдөн кайткан. Сокулук районунун Белек айылынан артист, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Сабира Күмүшалиева 1917 жылы туулуп, 2007 жылы Кыргыз жана советтик театр кино артисткасы, Кыргыз театр искусствосунун профессионалдуу деңгээлге жеткирген инсандарынын актрисасынын бири. Зөөкүр Орозбек Кутманалиев кинонун кызыгына батып кетип, момунчал Асанкул Куттубаевди катуу сабап салган жери бар. Съемкадан кийин Асанкул аксакал Орозбекке таарынып такыр сүйлөбөй койгондо, ортомчуларды ортого салып, алдына түшүп атып, араң кечирим сураган. Бул жерде Орозкул Акеме повестиндеги терс каармандардын бири катарында таанымал. 1958 жылы 2 февралда туулган. Кыргыз актрисасы Фрунзе шаарындагы музыкалык хореография окуу жайды аяктаган. Кыргыз СССРиндеги Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун режиссердук бөлүмүн аяктаган Айтурган Темирова. Кутманалиев Орозбек 1932 жылы төрөлгөн. Сокулук районунун Шалта айылында төкмө акын, кино актер, режиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, эмгек сиңирген артисти. Орозбек Кутманалиев. Мамбетова Назира Исмаиловна
2 декабрда 1948-жылы Тамга айылында төрөлгөн. Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти, актёрдук бөлүмүн бүтүргөн. Думанаев Чорубек Осмонович 1952-жылы 20-июнда Кыргыз СССРинин Нарын облусунун Тянь-Шань районунда туулган. 1974-жылы Кыргыз академиялык драма театрынын студиясын аяктаган. 1970-жылдан баштап Кыргыз фильм кино студиясынын актёру, Кыргызстандын эл артисти Думанаев Чорубек Осмонович. Чыгармада жакшылык, жамандык, мүнөз, табият, салт, үй бүлө, баласыздык көрсөтүлгөн. Анда эмесе балдар, биз азыр ошол кинодон кыскача үзүндүнү көрөлү. Эгерде бул кинодон өзүңөр байкап тургандай көңүл бөлүп, бардыгына эмне кылалы, маани берип отуралы. Силерге үнү угулабы, угулбай калабы? Эгерде үнү менен берилген, үнү силерге туура так жетпесе, анда биз өзүбүз түшүнүп карап отуралы. Мына балдар, кыскача биз кинодон үзүндү көрө алдык. Анда эмесе төмөндөгү экрандагы суроолорго жооп берели. Баланын кубанычына карата ар кимдин ага болгон мамилелеринин ар башкалыгы кандай болгон? Баланын кубанычына карата ар кимдин ага болгон мамилелеринин ар башкалыгы. Ошол жердеги кордондо жашаган 3 үй бүлөдө жалгыз бала болгон. Бирок ал баланын кубанычына эч ким көңүл бөлгөн жок. Бир гана таятасы Момунчал гана баланын кубанычын тең бөлүшө алды. Китеп кап, дүрбү бала үчүн канчалык баалуу? Балдар, бала өзү жалгыз болгондуктан, ойной турчу балдар жок болгондуктан, ал китеп кабы дүрбүсү менен гана эмне кылган? Маектешип, сүйлөшүп, ойногон. Бала үчүн эң баалуу бул китеп кап дүрбүсү болгон. Чыгарманын башкы каарманы эмне үчүн бала болгон? Чыгарманын башкы каарманы бул Нургазы. Анда эмесе кийинки кино тасмадан дагы үзүндүнү
Мына балдар, кыскача кинодон үзүндү көрүп алдык. Эми балдар, эмнеге бала шофёрдү көрүп ата келип артынан чуркады? Анткени бала атасына эмне болгон? Зар болгон атага. Себеп дегенде ал атасын күтүп күнүгө келет деп алыстан жол караган. Ал өзүнүн атасын кемеде матрос деп уккан. Ал кеме айдап колу бошобойт деп таятасы момундан уккан. Ошондуктан бул жерде Кулубектин кийип жүргөн тельняшкасы, матростордун футболкасы ал балага эмне болду? Атасындай сезилди. Ошондуктан бала шофёрдү көрүп ата келип артынан чуркады. Силердин оюңар боюнча баланын балалык тагдыры кандай болгон? Балдар, баланын балалык тагдыры аябагандай оор болгон. Себеп дегенде кордондо 3 эле үй бүлө жашагандыктан бала менен ойногон, бала менен маектешкен, баланын балалык тагдырынын балалык күндөрүн өткөрө алган эмес. Себеп дегенде ал жалгыз болгондуктан бир гана дүрбүсү менен жана китеп кабы менен гана сүйлөшүп, өзүнүн таштары менен эмне кылган? Ойногон. Балалык тагдырын ал өзүнүн ата-энесинин койнунда, ата-энесинин тарбиясын алып өскөн эмес. Ошондуктан бир гана момун таятасынын мээримин, момун таятасынын жомогун угуп гана бала чоңойгон. Азыркы учурда балдарга туура тарбия берилеби? Балдар, азыркы учурда азыркы биз угуп көрүп жаткан Ак кеме чыгармасындагы Нургазынын тагдырындай азыркы учурда дагы балдар бар. Себеп дегенде таятанын колунда калып, ата-энеси чет өлкөлөргө кетип, башка жактарга иштеп кетип, ата-энелик мээримин, ата-энелик тарбияны бере албаган азыркы учурдагы балдар дагы кездешет десек жаңылышпайбыз. Анда дагы кыскача ошол кинодон эмне кылалы? Үзүндү көрөлү. Биз Ороскул туурасында кино тасмадан үзүндү көрө алдык. Бул жердеги каармандардын, Ак кемедеги каармандардын терс каарманы Ороскул. Эми биринчи суроо, Ороскулга адам катары кандай баа бере аласыңар? Ороскул бул жерде улууну урматтабаган, кичүүнү ызаттабаган, орой мамиле жасагандыгы бизге Ак кеме повестинен көрүнүп турат. Себеп дегенде буга чейин Ороскул эмне болгон? Өзүм билемдикке салып баардыгын жасап келген. Ошондуктан бул жерде Ороскул терс каарман катарында бизге таанымал экен. Ороскулдун айткандарына кошуласыңарбы? Бул жерде
Ороскул эмне кылып атат? Жаратылышка зыян келтирип атат. Жаратылышты талкалап жатат. Жаратылыштагы бардык баягы теректерди кыркып, баягы ошол жерде жашаган адамдардын там салып жаткандарга устун катарында устун кылып эмне кылган? Алардын баарын тең жаратылышты талкалап саткан. Ошондуктан бул жерде Ороскулдун айткандарына биз каршыбыз. Азыркы кездеги колунда бийлиги барлар дагы Ороскул сыяктуу өзүн билемдикке барышабы? Ооба. Себеп дегенде ошол кезде Ороскулдун колунда болгондуктан, баягы токойду карагандыктан, ал элдин баарына тең Ороскул эмне кылган? Жаратылышка зыян келтирген. Азыр дагы Ороскул сыяктуу өзүн билемдикке баргандар бар десек жаңылышпайбыз. Андан эмесе ак чыгармасынан биз ак кеме ырын өзүбүз угуп, ошол ак кеме ыры туурасында биз эмне кылып алалы? Таанышып алалы. Otomobil ata senin nesin var dedi. Ben seni ayağını sandım. Мына балдар, ак кеме ыры туурасында дагы биз
угуп алдык. Анда бышыктоо сабагы катарында бир сыйра суроолор боюнча кайталай кетели. Нургазы кимдин колунда өскөн болот? Нургазы балдар таятасынын колунда өскөн болот. Тасмадагы баланын ролун ким ойногон? Нургазы Сыдыгалиев ойногон, Орозкул Садыралиев ойногон, Эгемберди Эрматов ойногон. Бул жерде тасмадагы баланын ролун Нургазы Сыдыгалиев ойногон. Герейс Таяненин ролун жараткан СССРнин эл артисти ким? Даркүл Күйүкова, Сабира Күмүшалиева, Назира Мамбетова. Бул жерде Таяненин ролун Сабира Күмүшалиева ойногон. Орозкул эмне үчүн Бекейди күндө токмоктойт? Орозкулдун аялы Бекей. Сүйбөгөн үчүн, ичип алып жинин чыгарган үчүн, балалуу болбогон үчүн. Бул жерде Орозкул Бекейди балалуу боло албаган үчүн күндө токмоктогон. Орозкулдун аялынын аты ким? Күйкө, Бекей, Гүлжамал. Орозкулдун аялынын аты Бекей балдар. Момунчалдын ролун жараткан актер ким? Момунчалдын ролун Советбек Жумадылов аткарган, Асанкул Куттубаев, Мухтар Бактыгерев. Бул жерде балдар Момунчалдын ролун жараткан актер Асанкул Куттубаев болгон. Гүлжамалдын күйөөсүнүн аты ким? Сейдакмат, Акматбек, Болотбек. Гүлжамалдын күйөөсүнүн аты Сейдакмат. Нургазы, Момунчал, Орозкул булар Аккеме повестиндеги каармандар. Чыгарма трагедия менен аяктады. Бала өлдү. Бирок ошол трагедия менен окурмандардын жан дүйнөсүндө чоң дүрбөлөң өтөт. Кыянатчылыкка, жапайычылыкка, булганыштыкка, ыймансыздыкка, жаратылышты талоончулукка жана башка жаман нерселерге каршы күрөшүүнүн куралын берет. Бала жөн гана акыл эси толо электиктен, жашоону сүйүп кала электиктен, эссиздик кылып, өзүн өлүмгө кирептер кылган жок. Ал ыймансыздыкка каршы келишпес күрөшкө көтөрүлдү. Анын буркан шаркан түшкөн дүйнөсү кайнап чыкты. Чыгарманын аягында балдар Нургазы эмне болду? Балык болуп сууга сүзүп кетти. Эч качан балык болуп кубула албасыңды билдиң бекен? Көл бетинен Аккемени көрүп, арыба Аккеме, мен келдим деп, эч качан кыйкыра албасыңды билдиң бекен? Эмесе сени менен коштошоюн бала. Коштошоюн да сенин сөзүңдү айтайын. Арыба Аккеме, мен келдим. Кыргыздын жери керемет, тарыхы керемет, тоосу керемет, суусу керемет дегендей, манасы менен Айтматову керемет. Ушул кереметтерди бийик тутуп, Айтматов менен Манасты окуган сайын улам арууланып, кыргыз экенибизге моокунубуз канбай, улуттук намысты туу кылып, өмүр көчүн улай берели. Анда эмесе балдар үйгө тапшырма Арыба Аккеме, мен келдим деген темада эссе жазып келүү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.